Assalamu алейкум достор, кандайсыздар? Бүгүн бир интернетте видео көрүп алып, ошол мугалимдер тууралуу. Бир мугалим өзүнүн окуучусун урушкан, анан бир кол көтөрүп койгон да. Анан ал видео интернетке чыгып, эртеси күнү ал мугалимдин кечирим сураганын чыгып, анан жана карасам, ал мугалим иштен бошоптур да. Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Кечээ 14 январь күнү ошол сабак өтүп жатып, окуучуларга кайра окуучуга теманы бир канча ирет кайталап түшүндүрүп берсем да, окуучу такыр жооп бере албай койгондуктан ачууга алдырып окуучуну чаап жибердим эле. Ошол жалпы соц тармактарга тарап, кыргыз элин баары нааразычылык билдирип жаткандыктан, жалпы кыргыз элимден жана ошол окуучунун ата-энесинен кечирим сурайм. Урматтуу Москва шаарындагы айдоочулар, таксист агалар, эңилери. Эгерде мыкты таксопарк издеп жүргөн болсоңуздар, болгону 1% алган Белес парк таксопаркын сунуштаймын. Парковый самозанятый болуп, электронный путеводительдерди алсаңыздар болот. Таксиге керектүү бүт документтерге өздөрү жардам берет. Диспетчерлери ар дайым сиздер менен тыгыз байланышта. Дагы баса белгилеп айтыш керек, эгерде сиздер электронный путеводитель алсаңыздар 2%, эгерде албасаңыздар анда 1%. Эң негизгиси өзүбүздүн мекендештерибиз, кыргыз боордошторубуздун таксопаркы. Андыктан келиңиздер, биргеликте Белес паркында иштейли. Бул видеодо ошол бул мугалим тууралуу деле эмес, ошол окуучу тууралуу деле эмес, же болбосо ата-энеси тууралуу деле сөз кылбайм, ошон үчүн сөз өзүңөргө тийип кетсе мындай кабылданбагыла дегеним го. Силер тууралуу сөз эмес, болгону мен өзүмдүн жаштыгым тууралуу, ошол биздин убактагы биздин мугалимдердин баягы беймарал окуучуларды өзүнүн баласындай урушкан тууралуу сүйлөгүм келип атат да, ошого алдын ала кечирим сурайм эгер сөзүм сиздерге тийип кетсе, бирок сиздер тууралуу дагы сөз сүйлөбөйм. Азыр заман ушундай болот, бирөөдөн бир аз мындай алдын ала кечирим сурап коюш керек, теги үстүңөн заявление жазып берсин атпаймынбы. Демек, биздин убакта мугалимдер бизди мындай уруп эле чоңойткан да, адам бол, оку депчи. Мындай жөнөн урушкан эмес дегеним го. Же болбосо сен жаман бол, сен арак ич, сигарет чек, жаман балдарга кошул деп урушкан эмес да. Урушса бир гана жакшы бол, жакшы оку, келечекте бир адам бол, жаман адам болбо деп бизди урушат эле. Жана биз урушканда үйүбүзгө барып атабызга же апабызга мугалим мени урушту деп айта албайт элек. Себеби биз апабызга, мисалы үчүн, мени мугалим урду, мени мугалим урушту десек, бир эле сөз эле. Ажап болуптур, өзүң жамансың дейт эле, болду, ошо менен сөз түгөйт эле да. Биз наоборот, биздин мугалим урганын, биздин мугалим урушканын апабыз билбесе экен дейт элек. Себеби билип калса мугалимге кошулуп бизди урушат эле. Сени бекерден бекер мугалим урушпайт депчи. Айткым келген нерсе ошол биздин убакта мугалимдердин бир мындай аброю дагы, авторитети дагы бийик болчу да. Биз мектепте эле эмес, көчөдө мугалимди көрсөк, көзүнө тик караучу эмеспиз. Саламатсызбы эжекей, саламатсызбы агай деп акырын жолдун четинен кетип калат элек да. Азыр мисалы үчүн түртүп деле кетип атат мугалимдердичи. Анан кечээ ошол мугалимдин деле урушкан видеосун көрдүм. Ал жерде жаман бол деп эмес, наоборот, оку деп урушуп аткан видеосун көрдүм да. Анан байкасаңар, ошол жерде мисалы үчүн телефонго тарткан окуучу деле телефонго тартыптыр да. Телефонду эмне үчүн ошол мектепке алып кирет? Биздин убакта мисалы үчүн анда деле мындай күчтүү телефондор жок эле, Nokia'лар чыккан маалда жылан ойнойт элек го. Ошол телефонду дагы даже мектепке алып барганын көрсө, мугалимдер алып коет эле дагы апаңды чакырып кел же атаңды чакырып кел деп айтат эле. Биз аны апабызга же атабызга айтыштан коркот элек. Аны билип калса бизди кошо урат эле, урушат эле да. Эжеке кечирип коюңуз эле, кечирип коюң, кайталанбайт десек дагы көнбөйт эле, айла жок. Апабызды чакырат элек. Апабыздын көзүнчө бизди урушат эле. Апабыз мугалимге кошулуп бизди урушат эле. Апабыз биз менен кошо мугалимден кечирим сурайт эле. Кечирип коюңуз, экинчи кайталанбайт депчи. Ошондой эле биз малдачы мугалимдерден азыр мисалы үчүн мына мугалимди иштен айдап го. Комиссия түзүлүп, мен ойлойм ошол эми бул мыйзам чегинде, ооба, мыйзам чегинде законго баш ийип, ал комиссиялар деле экспертиза кылып айдаптыр, жумушту кетириптир. Бирок ошол комиссияларды деле убагында мугалимдер урушкан болсо керек, урган болсо керек, адам бол деп, мисалы үчүнчү. Менмин деген депутаттарды деле, менмин деген министрлерди деле убагында мугалимдер урушуп, адам бол, жаман адам болбо деген үчүн ушундай даражага жетет деп ойлойм да. Бир кино бар кыргызча,
баягы эски заманды чагылдырган Ак алтын деген. Ошол кинодо мисалы үчүн жашоодон алган кино да. Окуучулар шоктук кылса, агайы кадимгидей окуучулар тизип алып уруп адам бол деп неме кылган. Мен бул сөз мен окуучуларды уруш керек деген ой жок. Просто кээде ушул мугалимдерди түшүнүп коелу. Биз өзүбүздүн бир балабыздын кылыгына, бир балабыздын шоктугуна чыдабай, кээде урушабыз балабызды. Эмелектет мугалим мектепте 30 бала, 40 бала, 50 бала, жүздөгөн балдарды карап ошолорго нервин кетирет да. Мугалим деле адам, мугалим деле биз ошогон пенде, ал мындай робот эмес, анын деле нерви бар, чарчайт, усталость болот. Алар деле түшүнүп коюшат да. Бир нерсе болсо эле мугалим жаман дей бербей, кичине мугалимдерди деле биз мындай аяп коюшубуз керек деп ойлойм да. Бир аз урушуп койсо, барып мугалимдин бетинен алмашыбыз керек. Эмне үчүн уруштуң баламды деп сураш керек. Балаңызды окусун деп уруштук, балаңызды мындай кыл деп түшүндүрсө, түшүнүп коюшубуз керек да. Мен айтайын деген оюм ошол. Мугалимдер бар болуңуздар, убагында мени урган, бизди тарбиялаган мугалимдерден мен бир да капа эмесмин, өтө ыраазымын. Ошол мугалимдеримечи. Ошол мугалимдер бар үчүн биз адам болуп жүрөбүз. Жаман жакка баспай атабыз, кылмыш кылбай атабыз. Кудайга шүгүр, өзүбүздүн жашоодун ордубузду таап жашап жүрөбүз да. Мугалимдер бар болсун. Мугалим бул мөмөлүү дарак дейт. Мугалим ардактуу кесип. Менмин деген инсандар бардыгы ошол мугалимдердин колунан чыккан да. Ошого мугалимдерге бир сый-урмат көрсөтөлү. Кичине бир балабыздын урушуп койсо жүгүрүп барып мугалимдин жакасынан албайлы. Эми туура азыр эми ушул мугалимдерге айтат элем, азыр заман ошондой болуп атат. Илгеркидей эмес экен. Абайлаңыздар, окуучуларды урбаңыздар, көрүп кичине бир урушуп койсоңуздар, соттолуп кетем атасыздар. Ошого өзүңүздөр сак болуңуздар. Заман эми ушундай экен азырчы. Бар болуңуздар, аман болуңуздар.